Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн дагы ошол Манас эпосу боюнча Манас эпосундагы Манас атабыздын ошол тарыхый инсан болгондугу тууралуу сүйлөшөлү. Негизи биздин совет доорундагы окумуштуулар болот Юнус Алиевди алабызбы же дагы кийинки окумуштууларды алабызбы, Манастын жашаган доору бул ар кайсы убактарга болжоп келишет да. Бир окумуштуулар ошол тарыхта жазылган байыркы гундардын теңир куту Моде Шанюйдун бул Манастын прототиби деп келишет да. Бирок биз билебиз, бул Өгүз хан экендиги, бул башка дүйнөлүк окумуштуулардын бир тобу Моде Шанюй бул Өгүз хан экендигин жазып чыгышкан да. Эгерде баягы периодтарын жакшы билбеген адамдар айта бериши мүмкүн, Лилиң бул Моде Шанюй бул Манас, а Лилиң бул Алмамбет деп. Лилиң деген Кытайдын аскер башчысы ошол гундарды чапканы келип, гундардан талкаланып, анан 5000дей адам менен колго түшүп калат да. Колго түшкөндө бул кайра Теңиркут тарапка өтүп, анан Кыргызга кызмат кылат. Кытайдын императору ошол убактагы ал Лилиңдин үй бүлөсү менен кырып салат. Энесин, балдарын, аялын, туугандарынын баарын кырып салат да. Анан Лилиң бул Кыргызга кызмат кылып калат. Бирок алсак, бул биздин доорго чейинки 99-жылы келип колго түшөт да. Ал эми Бактык Шанюй же болбосо Моде Шанюй деп айтып келебиз. Бул Теңиркут биздин доорго чейинки 220 жылдары, 100 жылдан дагы ашык ортосунда аралык бар да. Анан эч убакта бул бирин Алмамбет, бирин Манас дегенге жатпайт. Байыркы замандарда баягы оош кыйыш чабыштар болуп келгендиктен көпчүлүк учурда колго түшкөн сарбаздар же колго түшкөн аскерлер колго түшүргөн жака кызмат кылып кете берген да. Ушул жагынан алганда Алмамбеттин баягы прототиби көп да. Мындайча алганда Кытайдан көп эле учурларда түшкөн. Алардын бири тууралуу Кытайдын байыркы жазмаларында Таңнама деген таң доорундагы жазмада ашына тек асыл деп берип атат да. Ашына тек асыл. Муну кытайлар ашына деген урууну бул кыргыздын же болбосо гундардын дейбизби, түрктөрдүн дейбизби, падышалардын урпагы, падышалардын роду, падышалардын баягы династиясы катары ашына деп берилет. Ашиде деп да берилет да жазмада. Анан ошол асыл мага уруксат берсеңер, мен барып туруп душмандан өзүмдүн тектештериме барып туруп, анан алардан өч алып келейин деп кетет дагы. Анан кайра согушпай эле барып аларга кошулуп кетип, кайра орто түзөңдүк мамлекетине каршы көтөрүлгөн аскердин башчысы болгондугу тууралуу айтылат. Мына ушул Алмамбетке өтө жакын келет да. Алмамбеттин прототиби десек болот. Ал эми прототип деген сөздү биз негизи мындай алып карай турган болсок, бул прототип Манастын прототиби деп атпайбызбы? Бул башка эле адам, бирок аны биз Манас деп айтып алганбыз дегендей түшүнсөк болот да. Же ошол бир адамды
ошол элестетип, анан башка адам аты ошондой айтсак болот деп айтылат. Ал эми Манас эпосунда болсо Манас атабыз төрөлгөндөн баштап эле анын аты Манас деп айтылбайт. Себеби Кытайдын даңзасында, Кытайдын бичик китебинде бичик деген сөз бул жазма деген сөз да. Ошо байыркы жазма, сыйкыр жазма китебинде Манас төрөлөрдөн алда качан мурда эле китепке жазылган. Ушу Манас деген төрөлөт кыргызда, анан ал келип Кытайды чабат, анан Кытайды бийлейт деп китепте жазылган дейт да. Эми ушул маселе боюнча мен Кытайдын окумуштуусу профессор Лаң Йиң деген айым бар. Бүгүнкү күндө 80ге чыгып калды. Пекин университетинде иштеген профессор. Ушул айымдан менен жолугуп интервью алганда сурадым. Ушу Манастын бардык варианттарында кезигет. Ушу Кытайдын жазмасында, байыркы жазмасында Манас туулат деген жазуу жазылып калгандыктан, анан кыргыздын кошкат аялдарынын курсагын жарган. Ошол болочок Манасты төрөтпөй коюш үчүн боюнда бар келиндердин курсагын жарган. Сиз Манасты изилдейт экенсиз. Сиз Манасты канча бир 60 жылдан бери изилдеп келатсаңыз, ушул учурда архивтердеги материалдардан ушул маалыматты жолуктура алдыңызбы деген суроо бердим да. Анан ал айым айтты: мындан 50-60 жыл мурда эле мен бул маалымат жөнүндө макала жазгам деп. Эми тилекке каршы ал айым Кытай тилинде жазган да, бизге ал маалымат жетпей калган. Бирок ушул айымдын окуучусу Адыл Жуматурду деген кыргыз жигит бар, какшы алдык. Бул Пекин Илимдер академиясында ошол Орто Азия же болбосо майда улуттар бөлүмүндө сектор башчы болуп иштейт. Анан ушул Адыл Жуматурдунун Манас деп уран чакырып деген китеби жарык көргөн, анан ошол китебинде жүрөт. Нарындын Актала деген жеринде 1580 аялдын карды жарылган деп жүрөт да. Мына ошол китепте Адыл мырза жазып атат, ошо Кытайдын жазмасында 1580 боюнда бар аялдын курсагы жарылгандыгы тууралуу маалымат бар экендигин жазып атат да Кытайдын жазмасында. Демек, бул маалыматты дагы тастыктаган бир жагдай бар. Мен 2010-жылы Пекинде болуп, анан кыргыз изилдөөчү, Манас изилдөөчү Ху Жинхуа деген Кытай профессору бар. Бүгүнкү күндө ал киши 87 жашта. Анан ошол аксакал менен жолукканда бул киши дагы Пекин Улуттар университетинин профессору. Анан бул киши айтып атпайбы: Темирбек иним, мен Манасты моул кылымда же могу жылы туулган, могу жылы эме деп айтпайын сизге дейт да. Бирок мен бир нерсени айтайын дейт. Эгерде Кытайдын жазмаларынан жанагы кыргыздын боюнда бар аялдарынын курсагын жарган фактыны тапсаңыз, анда сиз Манастын кайсы доордо жашаганын таап аласыз деген аргументти айткан да. Анан чыны менен бул дагы ошол Кытайлар булар аябай скрупулезный эл да. Бир жолугушуу болобу, бир значимый бир нерсе болсо, аны жазганда датасына чейин, кайсыл ай, кандай эмеде жазылган, ким жазганына чейин бүт баарын кагаз бетине түшүрүшүп келишкен да. Анан ушул фактыны алганда дагы бул Манас атабыздын тарыхта болгон адам экендигинин бир белгиси болуп атат да. Ал эми Манас эпосунда Айкөл Манас атабызды жанагындай төрөлөрүн билип, Кытайдын тыңчылары ой Манас деген бала төрөлдүбү деп, анан оң колунда тиги май, сол колунда кан уштап түшкөн бала туулду деп издеп жүрүшкөн да. Ошондой бала каерде туулду деп издеп, анан жаңы төрөлгөн балдардын баарын алып кетип өлтүрүшүп,
бир топ кыйынчылыктар келгенде, мунун дагы бир фактысы ошол Манас эпосунда эле айтылат. Бул Манас эпосунда дагы бир каарман бар, Жар Манас деген. Бул кийин Кошой атанын, Кошой хандын сунушу менен ал бошотуп келип, Тибеттеги түрмөдөн бошотуп келет да, зындандан. Билерик менен Айкожонун бир вариантта уулу, бир вариантта кызы деп берилет. Ошол Айкожонун перзенти Билерик менен Жар Манасты бошотуп келет да. Анан көрсө Жар Манастын окуясы мындай экен. Жар Манас деле ошол Манас атанын тууганы да, мындай алсыраак тууганы. Анан бул бая кыргызды бөлгөндө, ар кайсы жакка чачыратканда булар ошо Тибет жакка туш келип калышат. Анан мунун атасы баягы төбөлдөргө, бийликтегилерге каршы чыгып, анан өлтүрөбүз деп качып кетип, анан бир перинин кызына үйлөнүп, анан өлгөндөн кийин энеси дагы өлүп төрөп атканда, анан Жар Манасты баягы киндиги чубалып, энеден курсактан чыгып, энеси өлүп жатканда бир карышкыр келип, анан аны киндигин карышкыр чайнап үзүп, анан барып бир жылкыларды тийип туруп, жылкынын казысын алып келип берип багат да, бир 15 күндөй Жар Манасты багат. Анан Момунжан деген тауып, бул Манаста бар Момунжан, бардык варианттарда бар да, тауып, соодагер. Анан Момунжан соода кербен кетип атып, анан баягы баланы көрүп, баланы алып, анан ошол жакта Тибеттеги бир чиркөө, монастырдагы бир эмеге, кечилге анан баланы таштап кетет да. Анан бала зирек болот, анан күчтүү болот, бейбаш болот. Анан Тибеттин төбөлдөрүнүн малдарын токмоктоп коет. Анан алардын бирөөнүн токмоктоп койсо, баласы өлүп калат. Анан өлтүрөбүз дегенде, анан качуудан кийин бир үңкүрлөрдүн арасында жүргөндө баягы кечил издеп барат да. Издеп барып, бул мен балени багып алган турбаймынбы деп издеп барып, анан баягы бала айыл толук тийип турган экен да, белин кийимин чечип салып, ысыкта көмкөрөсүнөн жаткан экен. Анан далысында Манас, Жар Манас деген жазууну көрүп, баягы эме издеп аткан Манас ушул турбайбы деп, анан алдап соолап алып барып туруп, анан бийликке салып берет да. Анан алар зынданга салып коет, анан бир 15-16 жыл ошо зынданда жатат да. Анан кийин анан тиги Кошой Билерикти чыгарганы бар, Билерик менен кошо Жар Манасты чыгарып келип, анан анын окуясын уккандан кийин келип Манас атага келип туруп, мына сен үчүн жазаны ушул тарткан экен, демек сен буга карындашың Кардыгашты бергин деп туруп, анан кийин Манастын күйөө баласы кылат да. Бул эпосту ушундай айтылат. Эми бул дагы бир окуя. Экинчи дагы бир жагдай. Манас эпосунда кыргызды бөлгөн окуя бар. Кыргызды баягы бирин Алтайга, бирин Кангайга, бирин Эренге, бирин Теренге деп айтылып атпайбы, Ороздунун 10 уулун деп. Эмне үчүн Ороздунун 10 уулу эле айтылат дагы, жалпы кыргыз айтылбайт? Себеби Ороздунун 10 уулу бул падышанын, Кагандын уулу болгондуктан, Орозду деген Каган болгон. Кагандын уулу болгондуктан булардын ар биринде букаралар болгон, элдер да. Анан ар биринде 10 миңден букара болгон да. Ошондо Ороздунун 5 аялынан 10 бала болуп атат, ар бир зайыбынан 2ден уул болуп, анан Ороздунун 10 баласын бөлгөндө аны менен кошо анын эли дагы, букаралар дагы ошо кошо кеткен да. Мына ошондо Жакып ата менен Акбалта атаны Алтайга бөлүп атат. Анан ар бир 10 түтүн кыргызга бир түтүн калмакты же болбосо Кара Кытайды баягы тыңчы кылып, же башчы кылып, же кечилди ошо ар бирине коюп атат. Бул эпоста деле айтылат. Эми ушул жагдай тарыхта барбы деп издеп көрсөк, бул тарыхта мына Мовреки китепте бул китеп кыргыз тилинде, бирок араб графикасы менен чыккан варианты. Ал эми бул болсо
мына Кирилл тамгасында чыккан варианты Ханзо жазмаларындагы кыргыздар деген китеп. Мына ушул китепте 630-жылы биздин доордун илик деп атат. Эми илик деген сөздү өткөндө Макелек Өмүрбай, профессор Макелек Өмүрбай жакында китеби чыккан, былтыр жылдын этегинде тарыхый жазмалардагы кыргыздардын дареги деген китеби. Бул көп жылдан бери манасыз илдеген окумуштуу. Макелектин китебинде дагы кыргыздын журт башыларын же болбосо мамлекет башында турган адамдарын ар кайсы мезгилде ар башкача атаган экен. Байыркы замандарда Теңиркут деп атаган. Теңиркут. Андан кийинки замандарда баягы Инал, Ынал деп атаган. Уйгурлардын убагында Эркин деп атаган. Эркин. Каракытайлардын убагында Каган деп атаган. Ушул жагдайды түшүнүктүү болсун үчүн мен мынагу китептен окуп берейин. Мына бул жерде 634-жылы илик ааламдан өтүп, ага адилеткер хан деген атак ыйгарылган дейт. Эми ушул эле сөздү, ушул эле жагдайды биз санжырачы Төлөк Төрөкандын санжырасын алып карай турган болсок, ал санжырада дагы Ороздук хан өлгөндөн кийин ал ушундай адилеттүү хан болгондугу, бул жерде адилеткер хан деген атак ыйгарылган деп атпайбы? Ороздунун аябай адилеттүү хан болгондугун, Каган болгондугун, Орозду эгерде 2-3 хандар же 1-2 хан бири менен бири урушуп калган болсо, аларга ат тартуу кылып, тоң кийгизип эле аларды мындай ынтымакка чакырып койгондугу тууралуу айтылат да. Мына ушул сөз айтылып атат. Эми минтип атат бу жерде. Илик ойрондолгондон кийин кол астындагылардын бир бөлүгү Сыр Эданга мааналап, бир бөлүгү батыш өңүргө кеткен. 100 миңден ашуун адам хан сарайга багынган деп атат. Көрдүңүзбү? Эгер ушуну дагы тиги Төлөк аксакалдын санжырасы менен салыштыра турган болсок, Орозду өлгөндөн кийин анын ашы берилет да, 2 жылдан кийин берилет. Ороздунун 10 баласы бул аштын берүүнү деле ойлобойт. Бирок кыргыздын аксакалдары, Ороздунун бай кеңешчилери, Ороздунун вазирлери кеңешип туруп, анан бийликти убактылуу кошойго өткөзүп берип, ханды аштан кийин шайлайлы дейт да. Бирок 2 жылдан кийин аш өтөт. Анан ошол ашта чоң чатак чыгат. Себеби ашта баягы кыйык атуу дегенди киргизели дейт. Бул Бакай анда жаш жигит экен. Бакай атанын сунушу менен кыйык атуу дегенди киргизет. Кыйык бул жамбынын татаалданган түрү болот. Анан кыйык атууда 100 жылкы, 100 төө, 100 уй, 100 топоз, 1000 кой, 100 жамбы бул баш байгеси болот. Ал эми баш байгесине кыз сайкалды саят да. Анан Ороздунун 10 баласынын бири эгерде жамбыны атып алса, анда кыйыкты атып алса да, анда кыз сайкалды алат, байгенин баарын алат, анан кыргыздын хандыгын түшүрүп алат деген да. Эгер Ороздун 10 баласы ата албай калса, колундагы эле байлыгы менен калат деген. Анан кыргыздын башка хандары атып алса, кыз сайкалга тиешеси жок, байгени алат, анан кыргыздын хандыгын түшүрүп алат деген да. Эгерде башка өлкөдөн чакырылган коноктордун хандар атып ала турган болсо, анда кыз сайкалгалардын тиешеси жок, кыргыздын хандыгына тиешеси жок, тек гана байгени алат деген жарлык жүргөн. Анан эч ким сатып ала албайт да. Анын только баягы хандар, анан Ороздун 10 баласы аткан. Анан аягында келген коноктор да ата албай койгон. Анан аягында кыз сайкал мен чыгып атайын деп, анан атасы Кылымбек дегендин Карт Күрөң деген атын минип алып, анан чыкканда Ороздунун 2 баласы аттырбаганга аракет кылып, баягы атын нарайдап бир айдаганда аттын капталына жата калып туруп, кыйыкты атып алат да. Эми кыйыкты санжырада айтылат 167 кес дейт. Сөздүктө кесте 1 метр 4 сантиметр деп жүрөт. Эгер андай кыла турган болсо, почти 180 метрлик эме даярдап атат, эми андай
баягы тура эмес болуш керек, кес деген бул муну чыканак болуш керек деп ойлойм мен. Себеби эгер мындай болгондо деле 50 сантиметр болуп атпайбы? Анда деле бир 70 метр болуп атат да. 70-80 метр болот. Бул деле өтө бийик. Анан ошол жерден жанагы кыйыкты атып алып атат. Анан кыз сайкал эжебиз айтат экен, дай, бул мени сайдыңар эле баш байгеге. Менин ордума кимди бересиңер? Дегенде аксакалдар кеңешти, Ороздун 10 баласын бердик деп койду дейт да. Анан ошондо чатак чыкты дейт. Анан баягы ашка келген душмандардын эмелери, алып экелери келип, Жакып менен Шыгайга, көрдүңөрбү, атаңардын хандыгын бербеш үчүн туугандарыңар эмне аракет кылып атат? Силер биз жакка өткүлө. Биз кол курап келип туруп атаңардын хандыгын алып беребиз, кагандыгын алып беребиз. Дегенде анан Ороздунун 10 баласы эмеге өтүп кеткен. Тиги орто түзөңдүк мамлекет тарапка өтүп кеткен деп айтылат Санжырада. Эми ошол Санжырадагы айтылган менен могу тарыхый окуя дал келип атат. Андан да тышкары мына Саякбайдын манасындагы окуялар дагы дал келип атат да. Ошол үч окуя бир эле болгон окуя тууралуу эпосто, тарыхый маалыматта жана кыргыздын Санжырасындагы айтылган. Анан бул жерде 634-жылы деп атат. Көрдүңүзбү? 634-чү. Ал эми Санжырада, Төлөктүн Санжырасында айтып атат, 36 жылдан кийин Алтай жергесинде манас төрөлдү деп атат. Демек 634-жылга 36 жылды кошо турган болсок, 670-жылы Айкөл Манас атабыз жарык дүйнөгө келип атат да, Алтай жергесинде. Анан 682-жылы хан шайланып атат. Бул жагынан ала турган болсок, биз тарыхты карап көрсөк, тарыхый кырдаалды карап көрө турган болсок, Айкөл Манас атабыздын жашаган доорун аныктайт экенбиз да. Себеби биринчи түрк каганаты, экинчи түрк каганаты деген каганаттар бар. Бул каганаттар Тынч океандан баштап Кара деңизге чейинки чөлкөмдү ошол жерди ээлеп турган чоң мамлекеттер болгон. Анын курамагында көптөгөн элдер, көптөгөн уруулар, көптөгөн мамлекеттер биригип туруп бир конфедерация, федерация түзүлгөн да, федерация түзүлгөн. Мына ушул жагынан алып караганда ошол экинчи түрк каганатын түптөгөн адам бул Манас атабыз десек туура болот да. Демек Манас атабыздын тарыхый адам болгондугунун алгачкы далилдерине токтолдук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрсөтүүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.